Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү бүгүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кесиптик майрамы менен куттуктап, өз ишинин алдыңкыларына сыйлык тапшырды. Аземге Чүй облусунун бардык район шаарларынан 46 кызматкер чакырылган. Чүй облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн 5 кызматкерге мамлекеттик кызматтын отличниги, 7 кызматкерге муниципалдык кызматтын отличниги наамдары ыйгарылды. Ошондой эле бардык чакырылган кызматкерлердин элине жасаган эмгеги бааланып, ардак грамота жана кемеңгер ардак төш белгиси ыйгарылды. Чындыгында өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, мамлекеттүүлүктүн бекемдигине, элдин жашоо турмушунун чыңдалышына зор салым кошуп жаткан дагы ушул мамлекеттик кызматчылар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасы бул чоң мектеп. Болот Алиев 20 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп келет. Учурда Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратын жетектөөдө. Эмгеги бааланып, бүгүн мамлекеттик кызматтын отличниги төш белгисинин ээси болду. Биз жөнөкөй адистен баштап мындай айтканда акимге чейин жеттик. Мына 3 жыл Баткен районунда, Баткен облусу уюшулганда эң биринчиден болуп, акимдерден болуп 3 жыл иштеп бердик. Андан кийин ушу Ак үйдө да иштедик, Ак үй деп коет администрация президенттен. Андан соң министерстводо да иштедик. Мына өзгөчө мына жакында эле биздин айлыгыбыз 100%ке көбөйдү. Бул өтө чоң жардам. Сыйлык жоопкерчиликти дагы да арттырып, өзүрлүү иштей берүүгө дем болду дешет кызматкерлер. Абдан стимул берет да. Ушундай сүйүнүч менен келип, областтан алып атсак, сүйүнүп келип алып атабыз. Эми биз көп жылдан бери иштеп атабыз, ошо эмгегибиз бааланып, ошого сүйүнүп атабыз эмгек бааланганына. Өзүбүздүн иштеп, эмгектенген эмебиздин акыбети кайтат деген ушул аста болсо. Бирок дагы жигерди эмгектенип, эл үчүн кызмат кыла беребиз. 23 июнь мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер күнү Кыргызстанда 2007 жылдан бери белгиленип келет. Өлкөдө 19 миңге жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер иштейт. Анын ичинен 30% аялдар келет. Ал эми Чүй облусунда мамлекеттик кызматкерлер саны 1500 чамалайт. Райым Бейшеналиева, Сарсынбай Акынбеков.